Саламатсызбы? Санариптик коопсуздукка болгон 4-кадам. Интернеттеги маалыматыңызды коопсуздугун билишиңиз керек жана коопсуздугун камсыздашыңыз керек. Ошол жөнүндө азыр сөз кылабыз. Интернетте тилекке каршы бардык эле маалыматты биротоло жок кылууга болбойт. Анткени мисалы Facebooktун жанагындай колдонмо макулдашуу соглашениясын карап чыксак, пользовательское соглашениясын карап чыксак, ал жакта жазылган бүт маалыматтардын, ошол Facebookка жайгаштырылган маалыматтардын бардыгы ошол Facebookка тиешелүү жана Facebook анын владельци болуп эсептелинет. Ал маалыматтарды жок кылабы, жок кылбайбы, ал Facebooktун иши деп жазылган. Ошондуктан бүт маалыматтарды жок кылганда чын эле ошол түбөлүккө жок болду деп ишене бербеңиз. Интернетте жарыяланган нерселердин бардыгы, ар бир сүрөт жана ар бир комментарий ошол жерде түбөлүккө калышы мүмкүн. Түп тамырынан жок кылып удаление кылсаңыз дагы башкалар көчүрмөсүн алган жок же болбосо башка тармактарга бөлүшкөн жок деп ишене албайбыз, туурабы? Андыктан башкаларга көрсөтүүнү каалабаган нерсени интернетке жайгаштырбаганыңыз оң. Киберкылмышкерлердин тактикасы сизге зыяндуу программаларды жүктөп алып жана көп салгандарга маалыматыңызды мурдатып алуу коркунучу бар. Ошон үчүн аккаунтуңузга ограничение кылып только для себя деп күйгүзүп койсоңуз дагы ал маалыматты мурдатып алуу коркунучу бар. Жанагындай программалык камсыздоолор деп жатпаймынбы, антивирус орнотуу керек. Же болбосо ал вирустук программалар, бул мындай программалар жанагындай популярдуу оюндардын техникалык камсыздоосун жанагындай популярдуу оюндарды ойногондо жүктөп алганда ошол менен кошо вирустар да жүктөлүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ар кандай маалыматты интернетке жайгаштыра бербөө керек жана өзүңүздүн купуя маалыматтарыңыздын бардыгын жайгаштырбаганыңыз оң болуп эсептелинет. Көңүл бурганыңызга чоң рахмат. Санариптик коопсуздук боюнча кийинки кадамын кийинки видеодон көрүп алыңыз.